министрликтин коюлган тапшырмасына ылайык бүгүн бардык республиканын бардык аймактарында ишембил өткөрүлүп атат. Коюлган тапшырмага ылайык министрликтин буйругу чыккан. Бүгүн бардык жерлерде, областтарда, райондордо тазалоо иштери башталды. Бул эми өтө жакшы демилге. Бул жөрөлгөнү биз тынымсыз улантып турушубуз керек. Анткени тазалык өзүбүзгө керек. Тазалык бул ыймандын жарымы дейт. Таза болсок, өзүбүздүн жан дүйнөбүз дагы, жашообуз да таза болсо, Кыргызстаныбыздын өсүп өнүгөнүнө бул чоң өбөлгө болот да. Бишкек шаарында өтө кооптуу болгон, кышында дайыма музга толгон ушул Акынбаева Малбай көчөсүндөгү каналдын жээгин тазалап жатышат. Чын айтканда аябай эле акыр-чикир көп. Биздин жарандарга кайрылат элек. Баягы адам өзүн сыйлабаса, элди да сыйлабайт, ошон үчүн өзүбүздү сыйлайлык, айылына чөйрөнү сыйлайлык, шаарыбыздын ушу тазалыгына көңүл буралык. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы өздүк курамынын атынан, биздин жетекчиликтин атынан баарыңыздарга кайрылуу жасайбыз. Шаардын тазалыгы ар бир жарандын өзүнүн колунда. Ошол тазалыкты аткара билелик, ошол тазалык милдетин көтөрө билелик деп суранып кетет элек.